Kaç. Eyyo. Yakındamadı ya. Bozma уже. Ne o? Ben Avrupa'yı. Bugün demamız kaçan çabuksa da 4. Ağustos saat 12:30. Бишкектиктер саунадагы кыйкыруу онтоп жаткан үндөргө нааразы. Сөз Жукеев Пудовкина боюнча мекеме жөнүндө болуп жатат. Окурмандардын айтымында саунада күнү-түнү жылытылган мончалар жайында коңшу көп кабаттуу үйдүн жашоочулары батирлерин желдетүү үчүн терезелерин ача алышпайт. Алардын короосунда бассейн бар, ошол жактан ызы чуу угулуп жатат. Айнектен тынымсыз онтогон үндөр угулат жана Октябрь райондук ички иштер бөлүмү эч кандай реакция кылышкан жок. Жада калса биздин арызыбызды да кабыл алышкан жок, дейт абонент. Анын ырасташынча, саунанын ээси 4 үйдүн жашоочулар тарабынан орнотулган жеке канализация тармагына уруксатсыз кошула баштаган. Ага муниципалдык инспекция тоскоол болгон, бирок ал өз максатына жетээрин билдирген. Маалымат булагы Короче Кейджи. Невозможно дышать, воздухом невозможно. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Бангладеште массалык башалмандыктан 300 адам каза тапты. Бангладештеги тополоңдуу каза болгондордун саны 300гө жетти. Франс пресс агенттигинин маалыматына караганда, кечээ нааразылык акциясынын бардык мезгилиндеги эң кандуу күн болду. 94 адам набут болду. Нааразычылык акциясынын улам Бангладештин премьер-министри Шейх Хасина кызматтан кетип, өлкөдөн чыгып кетти. ММКлар анын Финляндияга кеткенин жазышууда. Видеодо Бангладештин премьер-министринин резиденциясына кирүүгө үлгүргөн демонстранттар тартылган. Бишкекте үйгө урууга киргендер камерага түшүп калышкан. Милиция кызматкерлери тарабынан батир уурулукка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ленин Рейптен билдиришти. 27 июлда Ленин Рейпке жаран белгисиз адамдарга карата чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда Арча-Беш конушунда жайгашкан үйлөрдүн биринде уурулукка кирип, 2 алтын шакек жана унаанын 3 отургучун жалпы баасы 50 000 сом түзгөн буюмдарын уурдап кетишкенин билдирген. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 205-беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 1997 туулган АК жана 1994 туулган ИН аттуу шектүүлөр аныкталып, кармалган жана тергөө кызматына жеткирилген. Ленин районунун соту тарабынан шектүүлөргө карата 1 айга Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө камак жайында камакка алуу чечимин чыгарды. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Таңырты Ош Баткен Разаков жолунда 2 унаа талкаланды. Ош Баткен Разаков унаа жолунда 2 унаа кагышты. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында жол кырсык бүгүн 5 августта таңкы саат 4-5 чамасында унаа жолдун Кызылкыя шаарынын Караван аймагындагы тилкесинде болгон. Анда Honda Fit унаасы менен Chevrolet Malibu үлгүсүндөгү унаа кагышты. Маалымат булагы Турмуш.
Ысык көлдө 26 жаштагы майып кызды уурдап кетип зордуктоого шектелген 2 адам аныкталды. Сот тармакка 29-июль күнү экинчи топтогу майып кызды 2 эркек уурдап кетип зордуктаганы боюнча маалымат тарады. Ага ылайык жабырлануучунун кулагы 20%га гана угат жана сүйлөй албайт. Шектүүлөр аны 4 күн бою мал сарайда сабап, зордуктап жүрүшкөнү айтылат. Окуя Түп районунда болгон. Жакындары кызды Токтаян жайлоосунан табышкан. Облустук милициядан кабарлашкандай, факт Түп райондук милициясына катталып, зордуктоо беренеси менен иш козголду. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кылмышка шектүү катары Каракол шаарынын 31 жаштагы Аны аттуу турууну кармалып убактылуу жайга киргизилди. Экинчи шектүү өздүгү аныкталды. Ал Түп районунун Токтаян айылынын 36 жаштагы Бны аттуу жашоочусу болуп чыкты. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Бишкекте мас айдоочу аял менен милиция кызматкерлерине кол салып, формасын айырып салган. Окуя 3 августта болгон. Саат таңкы 4:00 чамасында 102 пультуна Чүй проспектиси менен Фучи көчөсүнүн кесилишинде мас адам унаа айдап бара жаткандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Тартип сакчылары унааны токтотушкан, бирок айдоочу аял менен каршылык көрсөтүп, 2 милиция кызматкерлеринин формасын айырып, погондорун жулуп алышкан. Экөө кармалып, майда бейбаштык үчүн убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Бишкекте белгисиз аял 13 жаштагы кызды сабап салган. Бишкектин 7-Кечи районунда аял 13 жаштагы кызды сабап салган. Окуя 1 август күнү кечинде болгон. Короолордун биринде аял өспүрүмдү сабаган. Жабырлануучу азыр ооруканада. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн 24 кечиге бул факты катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын билдирди. Белгилегендей, 33 жаштагы аял УПСМ кызматкерлеринин талаптарын аткарбай, алар чакыруу болгон жерге келгенде агрессивдүү жана туура эмес мамиле жасаган. Ал милиция бөлүмүнө жеткирилген. Райондук милицияга карата Кылмыш иши кодексинин майда бейбаштык жана ички иштер кызматкерлеринин мыйзамдын талабына баш ийбөө беренелер негизинде протокол түзүлдү. Иш сотко жөнөтүлдү. Жашы жете элек жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгында тиешелүү юридикалык баа берилет. Маалымат булагы Сокол медиа.